Саламатсызбы, Гүлбара Аданбаевна. БКМ бюджет үчүн жет тайпасынын студенти Улигбек кызы Жанаранын презентациясы. Тема билим берүү мекемесинин чыгымдарын сметалык каржылоо жана бюджеттик нормалдаштыруу. Смета бул каржыны пландаштыруу боюнча түзүлгөн акт. Ал бюджеттик мекеме уюмдарын иштөөсүн камсыз кылуучу бөлүнгөн акча каражаттарынын көлөмүн, максаттык багытын жана кварталдар боюнча бөлүштүрүлүшүн аныктайт. Сметалар жеке жана бириктирилген болуп бөлүнөт. Жеке сметалар алар бюджеттик мекеме тарабынан түзүлөт жана ошол мекеменин гана чыгымдарын камтыйт. Ал эми бириктирилген сметалар мында жеке сметалар бириктирилет. Демейде министрликтер тарабынан аймактар боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан түзүлөт. Бириктирилген сметалар бюджетке киргизүү үчүн тиешелүү каржы органдарына берилет. Смета чыгымдардын бир өңчөй тобун камтыган беренелерден турат. Ал беренелер милдеттүү түрдө болот жана аларды ойкелде өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Бул жоболор сметалык бюджеттик талаптардан мыйзамдуу күчкө ээ болгон бюджеттин табиятынан келип чыккан. Бардык мекемелер ирилештирилген 3 берене боюнча каржыланат: эмгек акы, отурумдук чыгымдар жана капиталдык салымдар. Сметалык бюджеттик каржылоо деп бюджеттен бюджеттик мекемелерге акча каражаттарынын кайтарымсыз берилиши. Сметалык бюджеттик каржылоонун объектилери. Мамлекеттик эмес билим берүү мекемесинде каржылоонун нормативдери мамлекеттик билим берүү мекемесинкинен кем болбоосу керек.